Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun buyursa bizde murunqi o'tilgan 5-sabaqdagi temani bir sira qaytaloo menен жаңы temani баштайбыз. Biz murunqi sabaqlarda үндүү тыбыштарды фатха, касра, домма жана андан сырткары ошол эле фатха, касра, доммалар экөө болуп келсе танвин деп аталат деп аларды дагы өткөнбүз. Хакама, хасиба, кабура, нузулун, убида. Муну сиздер менен кошо окуйсуздар жана андан сырткары өз алдынча деле кайталап окусаңыздар өтө сонун практика болот. Балади, тарака, муниа, нахару, сакула, خلقك فجعله شجرتي أحسب عمر فجمع وصعق ووجدك وعنب وعنت كتب كتب كتبي نصركم فعدلك حزن وسق لعب مددا قصب عجب خشب شرر نزل قصص حقبا بقدر هبة خلق كذبا نزلا أؤذن أأمر بدلا عضدا رقبة همزة لمزة لمزة بقرة كفوا. Бул бизге мурунку 5-сабакка кайталоо болду. Бүгүн буюрса биз 6-сабагыбызды баштайбыз. 6-сабактагы жаңы биздин темабыз бул мад. Мад деген бул биздин кыргыз тамгасында дагы, кыргыз алфавитинде, кыргыз тилинде дагы бар. Созулма тамгалар деп, Мад деген бул созуу деген. Созуу же созуп окуу деп түшүнсөк болот. Эми мына ушу мадда созуучу же созуп окулуучу тамгалар бар. Мадда 3 тамга бар. Бул алиф, вау жана я. Мына ушул үчөө бул мад тамгалары. Башкача айтканда созулуучу тамгалар, созуп окуй турган тамгалар 3 экен. Алиф, вау, я. Алиф, вау, я бул өзүнчө тамга болуп дагы эсептелет жана мад тамгаларына дагы кирет. Алиф, вау, я кайсыл учурларда созуп окуйбуз биз дей турган болсок, бул жакта карасаңыздар, мына. Алиф эч кандай белгиси жок, фатха, домма, касра эч нерсеси жок. Өзүнө мурунку тамгада фатха келе турган болсо, ошондо биз муну а деп созуп окуйбуз. Эгерде вау келди, үстүндө астында эч кандай белги жок, фатха, касра, домма эч нерсе жок. Өзүнө мурунку тамганын аракети домма боло турган болсо, анда бул у болуп созулат. Яда дагы мына ушундай, караңыздар. Я астында, үстүндө эч кандай белги жок, фатха дагы, касра дагы, домма дагы жок, эч нерсеси жок. Жөн гана я өзү келди жана андан мурунку тамга, андан кийинки эмес, андан мурунку тамгага карайбыз. Андан мурунку тамга аракети касра боло турган болсо, демек биз бул жерде дагы и деп созуп окуйт экенбиз. Демек бизде үндүү тыбыштарды бере турган 3 аракет бар. Бул фатха, касра, домма. Фатха а тыбышын берет, домма у тыбышын берет, касра и тыбышын берет. Ошол эле 3 аракет, фатха, домма, касра созулма болуп дагы келиши мүмкүн. Болгону өзүнөн мурда жана өзүнөн кийин бир канча тамгалар кошулуп келет. Мисалы мына ба тамгасы келип атат. Ба тамгасы фатха менен келди жана өзүнөн кийин эмне болуп атат? Алиф келип атат. Эч кандай аракети жок. Алифтен мурда фатха турган үчүн демек биз муну созуп окуйбуз. Ба деп. Бул жакта дагы мисалы ба андан кийин вау келип атат. Баанын үстүндө ваудан мурунку тамга ба болуп атат, анын үстүндө домма келип атат. Демек бул жерде биз бу деп созуп окуйбуз.
Мунусунда дагы ушундай я келди. Эч кандай аракети жок. Анда мурда ба тамгасы келип атат дагы, астында касра келип атат. Демек мында дагы биз би деп созуп окуйт экенбиз. Бул мат тамгалары созуп окуу. Эки аракет өлчөмүндө созулат деп айтылат негизи. Эки аракет өлчөмүндө. Эми эки аракет өлчөмүндө дегенди кантип түшүнсөк болот? 2 секунда деп түшүнсөк болот, же мындай 2а деп түшүнсөк болот. А деп экөө болуп созулат, окулат. Же и, же у болуп. Эми бул жакты окуйм, сиздер менин артыман кайталап окуңуздар. А, у, и, ба, бу, би, та, ту, ти, са, су, си, ха, ху, хи, хо, ху, хи, ро, ру, ри, то, ту, ты. Буга чейин айтылгандай эле жоон тамгаларда о менен айтыла берет. Во, гу, ви, а, у, ай. Айнды көпчүлүк туура эмес айтып атат. А деп жок. Айындан мурда а, анан деп айтпайбыз. Могул а жок. Дароо айын менен башталат. Ошол себептен ай эмес. Тамактын ортосун кысабыз дагы. Ошол жерден дароо созуп фатха менен баштай беребиз. У, ай деп. Фа, фу, фи, ка, ку, ки, ла, лу, ли, ма, му, ми. На, ну, ни, ха, ху, hi, wa, wu, wi, do, du, di. Эми мына ушул мат тамгаларына бизге бул жака эмнелерди алып келип атат, мисалдарды алып келип атат. Сиздерге сразу ушул жерден тапшырма, бул жакты окуйсуздар жана скриншот этип алып, мына ушул жерде дептерге кадимкидей кандай турган болсо ошондой кылып көчүрүп жазасыздар. Эми бул жерде караңыздар, биз кофтон кийин алиф келип атат. Демек биз кофту созобуз, ламды созбойбуз. Кола, кола дебейбиз. Араб тамгаларында тамгаларды жоон тамганы ичке кылып, ичке тамганы жоон кылып, созула турган жерди созбостон, созулбай турган жерди созуп окуй турган болсок, дароо сөздүн мааниси өзгөрүп кетет. Ушул жерде мен сиздерге дароо бир мисал берейин да. Мисалы, мына могул химарун, химарун жана химарун. Айырма кайсыл жакта? Бирөөсү ха, бирөөсү хо менен жазылып атат. Бирөөсү ичке тамга, бирөөсү жоон тамга менен жазылып атат. Химарун деген бул эшек. Химарун деген жоолук. Биз жоолукту эмне дейбиз? Химар эле деп айта беребиз да. На самом деле кандай экен? Химар бул түзүмө түз, сөзмө сөз которгон учурда эшекти, кадимки айбан эшекти билдирет. Химар деп тамакты кырып хо менен айтсак, мына ошол жоолук дегенди түшүндүрөт. Мунун айырмасына барып, ошол себептен биз тамгаларды бекерине жоон ичке тамакты кырып чыгат, кадимкидей эле чыгат, өтө жумшак чыгат деп белгилеп айтып атканыбыз дагы мына ушундан. Эми созгон учурда дагы мисалы кола эмес, кола. Анткени кофту созобуз, себеби алиф кофтон кийин келип атат. Кола. Кыйла. Кыйла эмес. Я кофтон кийин келип атканы үчүн биз өзүнөн мурунку тамганы созобуз да. Бул жерде могул сөздө мат тамгасы ортодо я. Мат тамгасынан мурда кайсыл тамга келген болсо, биз ошону гана созобуз. Андан кийинки тамганы созбойбуз. Кыйла, кулу. Бул жерде эки жерде мат келип атат. Башкача айтканда эки вау мат тамгасы, эки мат тамгасы келип атат. Демек ку деп кофту дагы созобуз, лу деп ламды дагы созобуз. Себеби кофтон кийин дагы, ламдан кийин дагы мат тамгасы келип атат. Кулу, саро, сурон, васиму, ада, айдун, удан,
كان كوخ حكيم فاز فيل فول هاب هودا نهيل راس روس ريش دارن дурун дину. Буларды жазабыз жана кайталап окуйбуз. Биз англис тилин үйрөнүү үчүн канча көп кайталайбыз, бир эки жолу окуп коюп, анан англис тилин үйрөнүп кете албайбыз. Ошондой эле араб тилин дагы, Куранды дагы бир эки жолу окуп коюп эле мен түшүнбөй атам дей турган болсок, анда эң чоң адашуу. Эң чоң адашуу мына ошол жерде. Себеби бир эки жолу окуп коюу менен эч бир тилди үйрөнө албайбыз. Көп машыгабыз, көп кайталайбыз, ошондо гана үйрөнөбүз. Бул жагындагы сиздер эмне кыласыздар? Жазып аласыздар. Скриншот этип аласыздар дагы, же токтотуп паузаны басып коесуздар дагы, жазып аласыздар. Нарон, нурон, хафизон, кираман, каримун, маджидун. Би'азабин алимин, а'удhu, qu'udun, хасидин. Васари'у вакуму. Созо турган жерде шашпастан созобуз. Яхофу алиман хакиман ясиран рахиқин ватури синина кана мизаджуха кафуран вахурун айнун. Булар бир аят, уже биз аяттарды окуганы келип атабыз буюрса. Эми бул жагында ошол эле мат тамгаларын кыскартылган абалда берип атат бизге. Мисалы биз буга чейин жаңы алфавитти тамгаларды үйрөнүп атканда кичинекей я, кичинекей вау деп өткөнбүз. Мынакей. Кичинекей я, кичинекей вау. Эми ошол эле алифтин дагы кичинекей бар экен, кичинекей алиф. Булар дагы кадимки эле чоң вау, чоң я, чоң алифтердей эле окулат. Болгону жазылышы кичинекей болуп кыскартылып жазылат. Эми бул жакта дагы мына ба тамгасы фатха менен келип, андан кийин кичинекей алиф келип атат. Демек бул дагы мат тамгасы болуп эсептелет. Жана ба деп созуп окуйбуз. Та, са, жа деп. Мат тамгасы үчөө дедик. Алиф, вау, я. Ошол алиф, вау, я кыскартылган абалда дагы келет экен. Мен окуйм, мен артыман сиздер дагы кайталап окуйсуздар. Ба, та, са, жа, ха, хо. За, ро, са, ша, со, до, то, зо, а, фа, qa, la. Ma, na, ha, wa, a, ya. Yi. Кичинекей я келип атат, ошон үчүн биз ини созобуз. Yi, hi, у. Бул вау тамгасы, вау тамгасы деп у деп созобуз. Ал эми моол болсо бизде я тамгасы, бул ый тамгасы, я дегенде ый тамгасы. Yi деп окуйбуз. У, ху, у, су. Мына ушул мат тамгасынын кыскартылган абалына бизге бул жакта мисалдарды берип атат. Бул мисалдарды дагы паузаны басасыздар, балким скриншот этип аласыздар дагы, жазасыздар жана окуйсуздар. Мени менен кошо кайталаңыздар, андан сырткары өзүңүздөр дагы скриншот этип алып, бир сыйра окуп чыксаңыздар, кийин убактыңыздар болгондо дагы кайталайсыздар буюрса. Залика малики бихи ахуда ala yarahu sirajan kitaban mihadan salamun turaban mata'an Dawudu. Nah, бул жерде далдан кийин алиф келип атат.
мат тамгасы да деп создук. У деп вауды дагы созуп атабыз, себеби ваудан кийин кичинекей вау келип атат. Кичинекей вау келип атат. Мында дагы мат бар, дауду деп созуп окудук. Изоман хошиатан зулуматин саманиятун лиилафи. Ушул жерде биринчи лам тамгасы жазылып атат. Ламга алиф кошо келип атат дагы мына. Биринчи лам жазылды мынтип. Анан бул жерге мынтип туруп алифти кошуп койду, астыга хамзаны жазды. Анан бул жакта эки касра турат. Мындай, мындай. Демек бир касра ламга тиешелүү, экинчиси алифке тиешелүү. Мында ли и дейбиз. Мындан кийин я келип атат. Демек биз муну созобуз. Ли и ла, ли и ла фи. Андан кийинкиси ва рисалатихи. Бул жерде 3 жерде созуп атабыз. Ва риса, синден кийин кичинекей алиф турат, мат тамгасы. Са деп создук. Ламдан кийин дагы кичинекей алиф турат, ламды дагы созобуз. Ла. Ва рисалатихи. Хадан кийин кичинекей я турат. Муну дагы ини созобуз. Ва рисалатихи деп окудук. Мавазинуху. Бул жакта дагы ваудан кийин алиф турат. Вауду создук. Мавази. Задан кийин я турат. Мавазинуху. Хадан кийин кичинекей вау турат. Аны дагы созобуз. Эми караңыздар. Эгерде алиф, вау, я тамгалары үстүндө астында эч кандай фатхадагы, касрадагы, доммадагы жок болсо, жазылбаса, анда биз мына ушул алиф, вау, яларды мат тамгалары деп билебиз дагы. Өзүнө мурун келген тамганы созуп окуйбуз. А эгерде алиф, вау, ялар, мисалы алиф жазылды дагы хамза менен фатха же касра же домма келген болсо, анда биз муну а, и, у деп эле окуйбуз. Эгерде вау жазылып туруп фатха келген болсо үстүндө, анда биз муну ва деп окуйбуз. Касра келген болсо ви деп окуйбуз. Домма келген болсо ву деп окуйбуз. Яда дагы мисалы я келди дагы, анын үстүнө фатха келген болсо я деп йны окуйбуз. Касра келген болсо и деп йны окуйбуз. Домма келген болсо ю деп мында дагы йны окуйбуз. Качан окубайбыз жана качан мат болот экен? Качан гана эч кандай аракети жок болуп, фатха эч кандай, алиф эч кандай аракети жок, өзүнөн мурда фатха келген болсо, я эч кандай аракети жок, өзүнөн мурда касра келген болсо, вау эч кандай аракети жок, өзүнөн мурда домма келген болсо гана биз эмне кылат экенбиз? Мат тамгасы деп окуйт экенбиз. Азыр биз мынтип кыскартылган мат тамгаларын окуп бүттүк. Бул биздин акыркы темабыз, акыркы сабагыбыз. Буюрса, эмки сабакта сүкүн деген теманы алабыз. Аллах барыңыздардан разы болсун, көбүрөөк кайталаңыздар. Бул сиздерге берилген эң сонун мүмкүнчүлүк. Жана өзүңүздөр үйдөн чыкпайсыздар, каалаган убактыңыздарда каалаганча окуп кое аласыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.